Атаңы өлтүргөнгө энеңи бер деген. Айрым кыска ойлуулар, тайыз ойлуулар кантип эле атам өлтүрүп койсо энеми берейин деп ойлонушу мүмкүн. Бул андай мааниде эмес. Бул кеңдик кыл, кек сактаба, бийик бол, узак бол, терең бол деген маанидеги айтылган сөз. Ошон үчүн азыр мына тигил өлдү, бул кызматтан кетти, бул камалып калды деген сөздөрдү айта берүүнүн зарылчылыгы жок. Азыр мына ушул акты менен бүт бардыгына кечирим берилди, ырайым берилди деп айкөлдүк кылып аткандан кийин эл ушуну туура кабыл алып, мынаума өч алынбай калды, тиги камалбай калды, бул эсептелбей калды деген сөздү таптакыр унутуш керек. Мына ушуну менен эл өзүнүн айкөлдүгүн көрсөтүп, ошондой саясий эркин көрсөткөн президентибизди колдоого, жапатырмага өтүш керек. Өзүнүн командасы болгон деп, анан алар кызматтан кеткенден кийин, чет мамлекетке кеткенден кийин алар да ээрчип кетип калгандары бар да. Ошол командасынын бардыгын тең болду, мынандай кылдалы, мындай болсун деп командасы менен келип Кыргызстандын келечеги үчүн иштеш керек да. Ошондо гана мына чет мамлекетте жүрүп, чет мамлекеттеги экономикалык, саясий, социалдык, техникалык, технологиялык жаңылыктарды көрдү. Ошол жактан көрүп үйрөнгөнлөрүнүн бардыгын тең Кыргызстанга алып келип, ушул жерде киргизип, Кыргыз мамлекетин көтөргөнгө жумшаш керек.